Жапаров дүйнөдөгү ийгиликтүү саясатчылардын катарына кирди. Интерфакс Украина маалымат агенттиги 2020-жылы ийгиликтүү жана ийгиликсиз болгон дүйнөлүк саясатчылардын рейтингин жарыялады. Рейтингди эл аралык мамилелер боюнча магистр саясатчы Антон Равенский түзгөн. Быйыл ийгилик жылмайган 10 дүйнөлүк саясатчынын катарында Кыргызстандын президенттигине талапкер Садыр Жапаров да бар. Кыргызстандагы төңкөрүш буга чейин элдин назарында болбой келген жергиликтүү саясатчыларды алдыга чыгарды. Бул колониядан өкмөт башчылык кызматка президенттик милдетин аткаруучу кызматына келген Садыр Жапаров көрүнүктүү мисал боло алат. Садыр Жапаров дароо эле Кыргызстандагы башкаруу тутумун өзүнө ылайыкташтырып, президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин фаворити болууда, деп жазылат маалыматта. Он ийгиликтүү саясатчылардын сап башында Туркия лидери Режеп Тайип Эрдоган турат. Мадумаровдун платформасы мыйзамдын диктатурасы орнойт. Президенттикке талапкер болуу жагынан тажрыйбасы мол саясатчы Адахан Мадумаровдун программасына токтолобуз. Адахан Мадумаровдун платформасында өлкөгө мыйзамдын диктатурасын орнотуу, мамлекетти эл көзөмөлдөгөн жана ишенген күчтүү бийликтин башкаруусу каралган. Ошондой эле жакынкы максаты өлкөнү конституциялык талаага кайтаруу экенин белгилейт. Биринчи кезекте 5-6 октябрдагы окуялардан кийин легитимдүүлүгү талаш жараткан жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдарды, тиешелүү бийлик өкүлдөрү тарабынан чыгарылган буйруктарды, укуктук ченемдик актыларды жокко чыгараарын, президенттик шайлоо менен катар өткөн референдумду да четке кагып, жараксыз деген чечим кабыл алаарын билдирди. Кийинки кадамы жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоону тез аранын ичинде өткөрүү. Ошондой эле кылмыш кылган адамдарды жана алардын кылмыш жоопкерчилигинен мыйзамсыз бошоткондорду жоопкерчиликке тартуу болот. Андан соң мамлекеттик башкарууга чакан жана эффективдүү органдарды түзөт. Мындай бийлик органдарына коюлган негизги талап компетенттүүлүк, ишке жөндөмдүүлүк маанилүү экенин эске алып, кесипкөй башкаруучулар жана бардык деңгээлдеги менеджерлер тартылат. Бийликтин тең салмагын камсыздоо үчүн президент менен парламенттин ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү үчүн баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилет. Ал эми укук коргоо органдары боюнча жасай турган иштерин мынтип баяндаган. Сот системасын саясаттан тышкары кылып, көз карандысыздыгын камсыздоо зарыл. УКМК бийликке кылмышкерлердин келүүсүн токтотуп, терроризм жана анын идеяларынын таркашына бөгөт коюусун камсыздашы керек. Прокуратуранын ишин реформалоо зарыл. Кызмат адамдарынын кылмыш иштери боюнча сотко чейинки өндүрүш прокуратуранын ыйгарым милдетине кайрадан кайтаруу керек. Улуттук коопсуздук үчүн заманбап мобилдүү мыкты куралданга жана эмгек акы менен камсыздалган сапаттуу армия түзүү керек. Мадумаровдун платформасында булардан тышкары мамлекеттин эң негизги таянычы улуттук экономика экенин белгиленип, колдоо бар ресурстарды колдонуу, жеке ишкерликке көмөк көрсөтүү, инвестициялык жана салык саясатын өзгөртүү, жумушсуздук менен күрөшүп, калктын социалдык абалына көңүл буруу, жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү буга чейин Атамбаевдин бийлиги жокко чыгарган. Ардактуу пенсионерлерге бөлүнө турган мамлекеттик төлөмдү кайра калыбына келтирүү керектиги айтылып, айыл чарбасын өстүрүү, туризм тармагын жандантуу стратегиялары белгиленген. Жарандардын саламаттыгына кам көргөн толук кандуу саламаттыкты сактоо системасын түзүп жана кызматкерлердин татыктуу эмгек акы жана иштөө шарты менен камсыздоо, өзүн көрсөтүүсү үчүн жаштарга мүмкүнчүлүк берип, аларды бийликтин жана башкаруу тармагынын бардык бутактарына сүрөө. Кыргызстандын көп улуттуу элинин салт санааларын чагылдырган маданий чыгармачыл жашоо тармагына колдоо көргөзүү, диний сабаттуулукту калыптандыруу маселелери боюнча да атайын пункттар киргизилген. Булак Марал ФМ Чекиткейже. Жапаров: бир чакырым жол $1 миллион турат, биздикилер 3 миллионго курат. Мындай пикирин президенттикке талапкер Садыр Жапаров блогер Элдияр Кененсаров менен болгон маегинде айткан. Ал Кыргызстан карыз берип жаткан Кытайдан эмес, кыргыз атка минерлерден коркуусу керек деген пикирин билдирген. Бизде саясат жүргүзүп салган, Кытай десе аябай корко турган кылып, алар акчасын берип жатат, кредит берип жатат, жарымын грант десе грант кылып. Бирок анын жарымын жумушка салымыш болуп, жарымын жеп койгон биздин өзүбүздүн чиновниктерде болуп атпайбы күнөө? Мисалы $1 кычкачты $600 Кытай эмес, биздин чиновниктер сатып алып жатпайбы? 1 километр жолго $1 миллион кетет, ага $3 миллион кетти деп биздин чиновниктер салып жатпайбы? Акчаны жеп алган биздин чиновниктер жаман көрүнгөн Кытайлар деген Жапар.
Мирлан Бакиров: таарынткан болсом кечириңиздер. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Мирлан Бакиров Жогорку кеңештин жалпы жыйынында кызматын расмий түрдө тапшырды. Бул чечимди ал өз ыктыяры менен кабыл алганын айтып, эгер кимдир бирөөнү таарынткан болсом кечириңиздер деп кесиптештеринен жалпы элден кечирим сурады. Буга чейин Мирлан Бакировду кызматтан алып, ордуна башка депутатты кое турганы ачыкталып калган. Ошондой эле буга Бакыт Төрөбаев кириптер экени да айтылган болчу. РЧ Нурлан Насиптин ресторанынын техникалык ачылуусу болот. Ал биринчи келген кардарларды өзү тейлейт. 23 декабрда РЧ Нурлан Насиптин 2 кабаттуу ресторанынын техникалык ачылуусу болот. Бул тууралуу РЧ өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Анын айтымында ресторандын официалдуу ачылуу аз эме жаңы жылдан кийин өтөт жана ал биринчи келген кардарды өзү тейлейт. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге өзүмдүн көптөн бери кыялданып жүргөн чоң кыялдарымдын бири ишке ашып, ачылуу алдында. Бүгүн ресторандын техникалык ачылуусу болот. Барыңыздарды күтөм. Эң биринчи келген кардарларды тосуп алып өзүм тейлейм. Келип даамдуу тамактарыбыздан даам татып кетиңиздер. Ал эми официалдуу ачылуубуз кирип келе жаткан жаңы жылдан кийин болот. Биздин эшигибиз сиздер үчүн ар дайым ачык деп жазган РЧ Насип. Белгилей кетсек, буга чейин Нурлан Насип бизнес ачуу анын ырчылыктан кийинки кыялы экенин белгилеген. Азыркы бийлик кустурабыз, төлөтөбүз деген сөздү мода кылып алды. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Орумонов экономикалык мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жатканда билдирди. Ал ишкер мүлкүн кандай жол менен тапканына маани бербей эле кайра-кайра текшерүүлөр болуп жатканын айтты. Азыр коомдо талап башка, бийликтин болсо сөзү башка болууда. Булар кустурабыз, төлөтөбүз дегенди аябай мода кылып алышты. Ишкер байлыгын өзүнүн адал эмгеги менен таптыбы же эч ким карабай калды. Мыйзамды сактаган киши жок. Биз мүлкүн чукуганды, жарыя кылганды жакшы көргөндөрдөн болуп калдык, деди Орумонов. Ал ошондой эле бийлик алмашкан сайын түрдүү мыйзамдар кабыл алынып, бирок ишкерлерге кепилдик берилбей жатканын белгиледи. Буга чейинки мыйзамдарга ылайык мүлкүн адалдоо боюнча 83 ишкер тиешелүү сумманы төлөгөнүн, демек аларга кепилдик берүү керектигин кошумчалады. Аталган мыйзам долбоорунда эгер кайсы бир ишкер экономикалык кылмыш жасап же салыктан качса, мамлекетке келтирилген зыянды 2 эселеп төлөтүү сунушталууда. Муну менен ал кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Мунапысты Финпол тарабынан соттук өндүрүшкө алынган жана соттолгон тараптар колдоно алат. Мунапыс берүүнүн мөөнөтү белгиленген эмес. Бир адам экинчи рет пайдалана албайт. Документти Жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакиров, Марлен Маматалиев, Гүлшат Асылбаева, Салайдин Айдаров жана Акылбек Жапаров демилгелеген. Досту көрдүм садыр менен камчыдай, достугу бар адам таасир алчудай. Досум сени туудуруп алганмын, кадырыңа жете аламбы камчыдай, кадырыңа жете аламбы камчыдай. Акыйкатты айтам деп, чындыкты айтам деп, мамлекеттүүлүктү бекемдейм деп, элин журтумдун, мамлекетимдин байлыгын талатпайып, тонотпайм деп, чындык, чындык, чындык деп чыркырап түрмөдө менин досум отурат турганда. Senin dosum болгун келер Садырдай. Садыр Жапаровду чыгарып алышыбыз керек, чогуу чыгарышыбыз керек турганда. Сабырдуу көрдүм беле Садырдай, досту дагы тандай билген жаңылбай. А мен дагы сени тандап алгам, senin dosum болгун келер Садырдай, senin dosum болмамбы Садырдай. Ечен бир суулар акты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк, камалып түрмөдө бирге да отурдук. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Ошо бойдон биздин достугубуз түбөлүк калыш керек. Dost бололу, достукту бек сактаган, кыйын күндө сатпаган, башка адамдар сабак алчудай. Dost бололу, эне сүтү мактаган, элин жерин сакпаган, dost
bolol sadırganem çıday, dost bolol sadırgam çıday, dost bolol sadırgam